Шайлоо болот деген маалыматты укканда биринчилерден болуп жарышка аттанганын жар салган Өмүрбек Текебаев эми бул өнөктүккө катышпай турган болууда. Муну өзү жаш лидерлерди алдыга чыгаруу ниети менен түшүндүргөн. Андыктан бир нече саясий уюмдардын башын кошуп альянс кылган Жаңы Дем партиясын жаш саясатчы Жанар Акаев жетектеп бармай болууда. Муну айрымдар түшүнүү менен кабыл алса, кээси сын көз менен кароодо. Ал ортодо жаштарга орун бермиш болгон эски саясатчылар өз уул кыздарын шайлоого аттантып жатканы тууралуу кептер айтыла баштады. Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмеси: Абылказын Шерниязов, Садык Шернияздын уулу, Турсун Бүбү Чотонова, Дүйшөнкул Чотоновдун кызы, Азат Эркебаев, Абдыганы Эркебаевдин уулу. Булар бийликти канча жылга аренда калды эле? Өмүрбек Текебаев эгер соттук териштирүүлөрү болбогондо жаштарга орун берет беле же жокпу, аны Кудай билет. 2017 жылы Мегаком компаниясынын айланасындагы чырга байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып камакка алынган. Орус ишкери Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү менен $1 миллион пара алган деген күнөө тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо боюнча өкүм чыгарган. Өткөн жылы жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра карап, мурдагы чечимдер жокко чыгарылган. Бирок соттук териштирүү азырга чейин уланууда. Өздөрүн оппозиция деп эсептейт, мен Атамекенди оппозиция катары эсептебейм. Мүмкүн ал өзүнүн душмандарына оппозициядыр, бирок деген эч качан бийликке оппозиция болуп, акыркы ошол соттолгон учурунда эле мүмкүн жанагындай калың эл боор ачып аягандыр, бирок мен Атамекен партиясын оппозиция деп эсептебейм. Абакта отуруп чыгып баатырга айланганы болбосо, буга чейин Текебаевдин саясаттагы репутациясы анча жакшы маселе. Ал тууралуу фактыларды коомчулук жакшы билет жана ушул кезге чейин элдин эсинен чыга элек. Андыктан өзү туулуп өскөн Жалал Абад областындагы Базар Коргон районунун Акман айылынын эли да аны колдобой калган. Тейиттеги Бакиевтердин үйүн сепаратист Кадыржан Батыров атамекенчилер менен бирге өрттөгөн деген маалыматтар бар. Ошол жерде Текебаевдин маркум бир тууганы Асылбек Текебаев да болгону айтылып келет. Ал эми убактылуу өкмөттүн орун басары Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси Асылбек Текебаев заматта Акмат жана Каныбек Бакиевтердин ордун алмаштырган. Бакиевтерден айырмаланып, Асылбек Текебаев Кочкор атадагы Кыргыз нефтегазды көзөмөл кылууга, өзбектердин лидери Кадыржан Батыров менен достошуп, губернатор Бектур Асановду ар кандай багыттарга бурууга таасир жасаган күчкө айланган. Каныбек жана Акмат Бакиевтер эмне жасаса, Асылбек Текебаев аны толугу менен кайталады. Саясатта да оппоненттерин чалып жыгуу үчүн мыйзамдуу да, мыйзамсыз да ыкмаларды колдонуп келгени коомчулукка белгилүү. Алсак, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигин чыңдоого өз салымын кошуп, заказ менен бийликтен кетирүүгө көмөктөшкөнүн өзү деле моюнга алганы бар. Атамбаевдин таасирин, күчүн көбөйтүш керек эле. Болбосо тарых башка жакты көздөй ооп кетмек. Кантип көбөйтөбүз? Дымагы күчтүү иштеп аткан Бабановду Атамбаев экөөбүз сүйлөшүп туруп, кызматта өз оң келип калды, кызматтан алып койдук. Атамбаевдин ушул бийлигинин бекемделишине менин салымым чоң. Күнөөм да чоң, эгер бул чектен чыгып кетсе, чогуу жооп беребиз. Өз сөзүнө өзү каршы чыгып, чалдык уйду саясат жүргүзөм деп өз жүзүн жоготуп алды. Анын үстүнө жашы өтүп алдан тайып турат. Кексе саясатчынын жаштарга орун берем дегенинин сыры да ушунда. Болбосо кезегинде баш мыйзамды өзүнүн кызыкчылыгына жараша өзгөртүп, парламентти каалагандай калчап келген эле. Анын мындай ойт берме саясатын жада калса куудулдарга чейин түшүнүп, легендага айланган бир теке жана 120 кой деген тамашасын чыгарган. Текем болсо жүрөт. Өз жүрөт эле кече 5-6 күндөн бери жанына бир 3-4 козгочкор кошулуп алыптыр. Карап коеюн деп барсам, бир козгочкор жүргөн экен арасында. Жөнүн кырып койгонбу, жөн эле жалтырайт. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек.